Саламатсыздарбы? Номер 3 эксперименталдык гимназиянын мугалимдер жамааты жана биздин сүйүктүү агайыбыз Гапыр Мадаминов жана менин эжекейим Дөлөтбек кызы Жылдызай. Мен 6-класстын окуучусу Момунова Гүлкайыр. Азыркы учурда ушул чоң кырдаалга байланыштуу онлайн түрүндөгү үзгүлтүксүз билим берип жаткан мугалимдерге терең ыраазычылык билдиремин. Анда эмесе, мен ушул чоң кырдаалга байланыштуу убактымды текке кетирбей, убактымды китеп окуу менен өткөрүп жатамын. Биринчи ушул китеп окуп жаткандын эң себепчиси бул агайыбыздын акыл эмгеги маданияты китеби себепчи болгон. Ошол агайыбыздын китебинин 19-бетте мен убакытты китеп окуу менен өткөрүш пайдалуу деген теманы алып, ушул 20 багыты боюнча таанышып чыктым. Ушул 20 багыттын ичинде мен өзүмө 5 негизги багытты алдым. Алар ошол китеп окуу менин иштөөсүмдү жакшыртат экен. Китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыз. Китеп окуу бул биздин максат коюшубузга жардам берет. Кийин эс тутумубузду, ой жүгүртүүбүздү жакшыртат. Кийин чет тилди тез өстүрүүгө жардам берет жана өзүбүздүн сөз байлыгыбызды өстүрөт. Анда эмесе мен өзүм окуп жаткан китептерим менен тааныштырып кетсем. Мисалы, мен окуп кеткен китептерим Эр төштүк. Бул жерде ар кандай сүрөттөр менен да берилген. Керемет дул, ар кандай чыгармаларды жазып окуп чыкканмын мен. Кийин Кыргыз жомокторунун алтын жыйнагы. Бул жерде да сүрөттөр менен да берген. Аябай кызыктуу китеп. Бала менен сыйкырчы, ар кандай жомокторду да окуп чыкканмын. Ал эми энциклопедия бул мага аябай чоң жардам берген. Бул жерде ар кандай предмет боюнча берилген. Бул жерде дин, физика, тарых, география, биология, өсүмдүктөр, жаныбарлар жөнүндө берилген. Ал эми космос жөнүндө, дарыялар, океандар жөнүндө берген. Ал эми улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов чыгармаларын да окуп чыкканмын. Мисалы, биринчи томду Жамиңа, Бөтөгөз булак, Делбирим, биринчи мугалим. Буларда мен окуп келүүдөмүн башка чыгармаларымда. Кийин өзүмө мындай мотивация берүүчү китептерим да бар. Ушулардын эмне үчүн китеп окушубуз керек? Бул жерде эң кызыктуу китеп окуу баарыбызды бириктирет. Ар кандай жакшы сөздөр бар. Атактуулардын ийгилик сырлары. Бул жерде Саид Раханда деген ийгиликке жетелей турган сапаттар эр жүрөктүк, өжөрлүк, кыялкештик. Ал эми Аль-Шафи билим бул эсиңде калган нерселер эмес, билим бул пайда келтире турган нерселер. Ал эми нөлдөн башталган миллион. Бул да аябай да кызыктуу. Ал эми ар сабактан бир суроо жооп, ар предмет боюнча бул менин ойлош кругозорумду, логикамды өстүрүүгө жардам берген. Ал эми Япон кереметинин сыры, Япон жөнүндө жазган, аябай кызыктуу. Мындан сырткары адабий чыгармаларды окуу менен чектелбестен, мен англисча, орусча саламдарды да жаттап жүрөмүн. Орусча, англисча словар, англисче. Бул жерде 45 000 сөздөр бар. Бул жерде да мен жаттап күн сайын жаттап жүрөмүн. Ал эми ушунча китеп окуунун ичинен өзүмө жаккан эң баалуу китептин бири бул сүйүктүү Гапыр агайыбыздын китептери. Өзүн тарбиялоо. Муну мен 3-4 жолу окуп чыкканмын. Аябай кызыктуу. Өзүңүздү туура багытка тарбиялап, эң жакшы багыттарды жазган агай. Оюлсу кругозорду өстүрөт. Жана Лейлек тарыхы, Лейлек тарыхы жана билим жолундагы өмүр деген китептери бар. Эң негизгиси бул жерде агайыбыздын эң негизги китеби бул акыл эмгегинин маданияты деген китеби. Мен гимназияда окуп жаткан мезгилимде агайыбыздын тынымсыз лекцияларына катышып келгенмин. Ошол лекциялардын бири мага эң жакканы бул тарбия гимнастикасы. Тарбия гимнастикасында агай бизге эң негизги 2 жолду берген. Ошол 2 жолдун ичинен бизде жакшы сапаттарыбызды 2 колубузду бийик көтөрүп, мен эмгекчил боломун, мен тырышчаак боломун, мен менеткеч боломун деп 2 колубузду бийик көтөрүп, жакшы сапаттарыбызды өстүрүшүбүз керек. Ал эми жаман сапаттарыбызды биз коюшубуз менен жок кылышыбыз керек. Мен көчүргөндү жок кылам, мен мактанчаак эмесмин, мен жалкоо эмесмин деп коюшубуз менен жаман сапаттарыбызды жок кылышыбыз керек.
силер да убактыңарды теке кетирбей китеп окуп жүргүлө. Жана мен ошол сабак өтүп жүргөн мугалимдерге чоң ыраазычылык билдирем. Өзүбүздүн сүйүктүү агайыбыз Гапар Мадаминов агайыбызга терең ыраазычылык билдирем.